Yemi el-hadis el-thalith vel-20 23. hadis. عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Abu Malik ibn Asim Aş'ari radıyallahu anh'dan rivayet. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Tazalık imanın jarımı dedi. Elhamdülillah tarazanı tolturat dedi. Subhanallah ve elhamdülillah asmanlar menen жерди tolturat dedi. Namaz bul nur dedi. Sadaka bul dalil. Sabır bul jarık. Kur'an senin paydana je ziyanına dalil. Bardık İnsan erте tаңдан таң attırıp hareket kılar, bir işti жасайды дейді. Өзінің nafsini Allah'a satat, je şeytanға satat дейді. Allah'a satsa, өзінің nafsini ne özünü qutqarған болады. Allah'tың açуысынан, жана Allah'tың азабынан. Эми шайтанға сата турган болса, өзүнү тозокко саткан болот. Не? Ошол шайтанга саткан болса, шайтан буйрган иштерди жасаган болот ошол күнү. Же инсан баласы эрте менен өзүнүн жанынын, нафсини куткарат, же ошол шайтанга сатып балекетке учуратат. Имам Муслим риwayatына хадис. Бул хадис өтө бир фазилеттүү, жакшы амалдарга кызыктырган хадистердин бири болуп саналат. Мына бул хадисте иман, зикр, намаз, садака, Кур'ан тууралуу баяндалды. Эми пенде өз жашоосун жакшы амалдар менен өткөргөнгө аракет жасабыз керек. Бул хадис динибиздин эң негизги эрежеси болуп саналат. Кээ бир алымдар айтат, бул хадис бүткүл динди, ислам дининин баары тарабын, бүткүл динди өз ичине алат дейт. Биринчи, ар бир сөзгө түшүндүрмө берейли. Ат-тухуру шатрул иман. Тазалык деген имандын жарым бөлүгү дейт. Бул жерде эки маани бар, эки сөз бар. Биринчиси тазалык имандын жарым бөлүгү дегенден максат, биринчиси күнөөлөрдөн таза болуу дегени. Ширктен таза болуу дегени. Чоң күнөөлөрдөн таза болуу дегени. Напсы каалаган күнөөлөрдөн таза болуу бар. Экинчиси нажасаттан таза болуу дейт. Мисалы үчүн хадас, мисалы үчүн инсан баласынын алды жана арты тарабынан келе турган ар кандай нажасаттардан таза болуу. Ошондуктан тазалык имандын жарымы деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бул жерде алымдар айтат, исламдагы момундун иманына далалат кылган өтө бир чоң амалдар бар дейт. Чоң амалдар бар. Бул исламдын тиреги намаз, бул исламдын тиреги бул намаз. Мисалы үчүн, мына тирексиз мечиттин устунсуз мечит болбойт да. Дин да ошондой. Намазсыз дин болбойт. Намазсыз иман болбойт. Мына ошондуктан эми намаз качан намаз болот? Ошол намазга даарат алганда. Дааратсыз эч качан намаз окуу мүмкүн эмес. Мифтахус сала ат-тахур деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаздын ачкычы бул тазалык деген, даарат деген. Даарат, намаздын ачкычы даарат. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте айтат: "Ла яқбалуллаху салата ахадикум иза ахдаса хатта ятавадда." Силердин бирөөңөрдүн намазы кабыл болбойт, ал өзүнөн кичи дааратсыздыкты кетирмейинче дейт. Даарат алмайынча намазы кабыл болбойт деген. Мына ушул даарат, мына ушул тазалык ыймандын жарымы экен. Мына ошондуктан инсан баласы тазалыкка аябай көңүл буруш керек. Мына башка бир хадисте даарат менен жүрүү момундун белгиси деген да, мындайча айтканда, момун гана даарат менен жүрөт деген. Ыймандуу инсан гана дайыма даарат менен жүрөт деген. Эми дайыма даарат менен жүрүү парз эмес, важип эмес, бирок намаз учурунда, намаз убагында парз. Анткени намазды дааратсыз окуу мүмкүн эмес. Ал эми башка убакыттарда даарат менен уктоо, жатуу, даарат менен дайыма жүрүү бул эң жакшы амал. Момундун сыпаты. Бул жерде эки маани бар дедик. Бул ат-тахуру шатрул иман, тазалык эки түрдө дедик. Биринчи тазалык бул жанагы биринчи мааниси ширктен, ар кандай күнөөлөрдөн таза болуу, экинчиси бул жанагындай ар кандай нажасаттардан таза болуу.
Мына исбагул удуи шатрул иман. Аябай жеткиликтүү түрдө денелерди толук жууп дарат алуу бул имандын жарымы деген. Мисалы үчүн аябай жакшы жуат, колдоруну, мастарды, буттарыны жууганда аябай сонун жуат. Мына ушинтип дарат алуу бул имандын жарымы деген экен пайгамбарыбыз. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir сахабаларды көрөт, bir топ сахабалар бутуну жууганда жакшы суу жеткирбегенде, вайлул лил aqabi минан нар, ошол согончогуна бутуна ошол жакшы суу жеткирбеген адамдарга тозок болсун деген. Мына ошондуктан бул жердеги тазалык бул дарат, тазалык, дарат. Дараттын ислам дининде өтө чоң бир орду бар. Мына ошондуктан инсан баласы мына ушул тазалыкка аябай көңүл буруш керек. Тазалык өзү бул имандын жарым бөлүгү экен. Кейингиси валхамдулиллахи тамлаул мизан. Алхамдулилла деген сөз таразаны толтурат дейт. Эми бул мактоо сөзү. Аллах тааланын сым-сыпаттары менен мактайт. Аллах жакшы көргөн, Аллахка жаккан, жакшы көргөн 4 сөздүн бири мына ушул алхамдулилла деген сөз. Тилге жеңил, таразада оор. Аллах бул сөздү жакшы көрөт экен. Мына Кур'ан-ы Керимде Аллах таала эң биринчи китепти, эң биринчи ошол китебини башында алхамдулилла деп баштаган. Бүткүл аламдардын Раббисине мактоолор болсун деп мына мактоо менен баштаган. Кур'ан-ы Керим мактоо менен, Аллахка мактоо айтуу менен башталган. Мына Аллахка эң сүйүктүү 4 сөз бар. Арбау ла ядуррука би айюхунна бадат. 4 сөз бар, кайсы биринен баштасаң сага зыяны жок деген. Биринчиси субханаллах, валхамдулилlah, вала илаха иллаллах. Кейингиси валлаху акбар. Мына ушул 4 сөз. Аллах жакшы көрөт экен. Субханаллах, алхамдулилlah, вала илаха иллаллах, валлаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Мына пайгамбарыбыз мына сүйүнгөндө Аллаху акбар деп айткан. Бир нерседен таң калганда субханаллах деп айткан. Азыркы кезде сүйүнсө карсек чалышат, туурабы? Же ышкырышат. Бул жахилдик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай нерселерди көрсөткөн эмес. Бул шайтанды разы кылышат мына ушул адамдар. Bir жерде сүйүнүп кетишсе кол чабышат, бирөө жакшыраак сүйлөп койсо кол чабышат, бирөө бир жакшыраак сүйүнтүрүп койсо кол чабышат. Бул жахилдик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйүнгөндө Аллаху акбар деген. Аллахты мактаган. Эми ким кол чаба турган болсо анда шайтанды мактап турат. Шайтан алардан разы болот. Мына бул таразаны толтурат экен бул сөз. Таразада оор, таразаны толтурат дейт. Ва надаул мавазин ал-қиста лияум ал-қияма фала тузлам нафсун шай'a. Биз кыямат күнү адилеттүү таразаларды коебуз дейт. Бул күнү эч кимге зулум кылбайт дейт. Мына калиматани хафифатан ала лисани thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallohi ва бихамди subhanallahil azim. Эки сөз бар. Тилге жеңил, таразада оор дейт. Жана ар-рахман улуу Аллах таала жакшы көрөт дейт. Subhanallah ва subhanallohi ва бихамди subhanallahil azim деген. Subhanallohi ва бихамди subhanallahil azim тилибизге өтө жеңил. Убакытты да албайт бул. Кыйналбайт бенде. Мына ошондуктан мактоо көп айта турган болсо таразада оор болот экен ошол инсандын амалдары. Эми таразанын эки тарабы бар. Bir жагына сооп амалдар коюлат, bir жагына күнөө иштер коюлат. Wal waznu yawmaidhin haqq. Тараза чындык дейт. Кыямат күндөгү коюла турган тараза чындык. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Кимдин таразасы оор чыга турган болсо, күнөө иштеринен сооп иштери оор чыга турган болсо, оор келе турган болсо, мына ушулар кутулуучулар дейт. А мунафыктарчы? Мунафыктар ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах алхамдулилlah субханаллах деп колдорунда тасбih ушинтип айтыша берет. Бул инсандардын жүрөгү ири бүткөн. Булар ушундай сөздөрдү айтып ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деп мусулмандарды өздөрүнө ишендиргиси келет. Мына ушул капырлыгын Аллах таала жакшы билет. Мына ошондуктан бул сөздөрдүн өтө бир чоң мааниге жана ошондой эле сооп кое экен. Мана субханаллахи валхамдулиллахи тамлаан ау тамлау ма байна ас-самавати вал ард. Субханаллах валхамдулилlah деген сөз асман менен жердин ортосун толтуруп жиберет дейт. Бул жакшылык биз үчүн. Асман менен жерди бир караңызчы. Мол тоонун үстүнө чыгып, же бийик бир имараттын үстүнө чыгып, асман менен жерге бир караңыз. Өтө кенен, өтө чоң асман менен жер.
Асман менен жердин ортосундагы аралык, биринчи асман менен экинчи асмандын ортосундагы аралык, жерден асманга чейинки аралык канча экендигин билесиңерби? Канча аралыкта экендигин билесиңерби дегенде сахабалар Аллах жана элчиси билүүчүрөк дегенде 500 жылдык аралык деген. Азыркы кезде биринчи асманды изилдеп бүтүшө элек. Биринчи асманды изилдеп бүткөн жок ал. Азыркы илим ушунчалык техника өнүксө дагы биринчи асманды изилдеп бүткөн жок. Ал эми биринчи 7 кат асман болсо, ал эми биринчи катыдан экинчи кат 500 жылдык аралык. Ушунчалык Аллахтын кудурети күчтүү мына. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эгер бир сүйүнтө турган кабар келсе, Алхамдулиллахиллади би ни'матихи татиммус салихат, өзү берген толук неаматы менен Аллахка мактоолор болсун дейт эле. Сүйүнүчтүү кабар келсе, мактайт эле Аллах таала. Жана ошондой эле бир жаман кабар келсе, жакшы кабар келбесе, Алхамдулиллахи ала кулли хал. Кандай абал болсо дагы Аллахка мактоолор болсун деп Аллахты мактайт эле. Жакшы абалда дагы, жаман абалда дагы пайгамбарыбыз Аллахты мактайт эле. Валиллахи ласмаул хусна фад'ууhu биха. Аллах тааланын эң жакшы кооз ысым сыпаттары бар, ошолор менен чакыргыла. Эми кебирлер Аллах тааланын ысым сыпаттарына бурмалайт, өзгөртөт, бузушат. Бул албетте туура эмес. Аллах таала өзүнүн ысым сыпаттарын кандай баяндаган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай бизге түшүндүргөн болсо, дал ошондой билишибиз керек, ыйман келтиришибиз керек. Эми субханаллахи ва бихамди. Бул эң улуу сөз. Асман менен жердин ортосун толтурат деди. Тилге жеңил сөз. Бул таухид илими дегени, субханаллахи ва бихамди дегени. Танзих жана исбаттан турат. Танзих субханаллах. Аллах таала ар кандай ылайыксыз кемчилдиктерден таза, ширктен таза дегени. Ва бихамди, ага мактоолор болсун, бардык мактоолорго мына ушул зат гана татыктуу. Сыйынууга бир гана мына ушул зат гана татыктуу деген. Субханаллахи ва бихамди. Ва салату нурун. Намаз бул нур деди пайгамбарыбыз. Өтө таң калыштуу нерсе бул. Намаз окуган адам үчүн нур болот экен. Вастаину бис-сабри вас-сала ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин. Намаздан жана сабырдан жана намаздан кубат күч алгыла деди. Кубат алгыла. Албетте намаз окуу оор, бирок ыйман келтиргендер үчүн, Аллахка кичипейилдик болгондор үчүн жеңил эле деди. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эгер башына кайгы капа түшсө, намазга кайрылат болчу. Азыркы кезде башына кайгы капа түшсө, намазды таштайт. Ушул кыйынчылыктан кутулуп алайын, ушул бала кетсин, мен сөзсүз намазды баштаймын дейт. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башына кыйынчылык түшкөндө намазга кайрылат болчу. Азыркы кезде башына бир кыйынчылык түшсө, мешитке келбей коет же намаз таштап жиберет. Кыйынчылыктан ушул баледен арылайын, ушул оорумдан арылайын, анан намазды баштаймын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен хафаза алейха канат лаху нуран ва бурханан, ва мен лам юхафиз алейха лам якун лаху нурун ва ла бурханун, ва кана ма'a фираун ва хаман ва убай бин халаф." Ким мына ушул 5 вак намазды сактаган болсо, ага нур болот дейт. Жана ошондой эле далил болот. Эртең кыямат күнү анын момун мусулмандык экендигине далил болот. Эртең кыямат күнү Аллахтын астына барган кезде ар бир мусулман өзүнүн мусулмандык экендигин далилдесин намаз менен. Ва мен лам юхафиз алейха, ким 5 вак намазды окуган болсо, сактабаган болсо, ага нур да болбойт, далил да болбойт. Жана кыямат күнү Фираун менен, Хаман менен ва Убай бин Халаф деген капырлардын башчылары менен болот. Мына хафизу аля салавати ва салати уста, силер 5 вак намазды окугула, сактагыла өз убагында, айрыкча ортоңку намазга, асыр намазга деген. Фи жаннати ятасаалун анил мужримин ма салакакум фи сақар қалу лам наку минал мусаллин. Бейишке киргендер мына тозоктогулардан сурашат дейт. Силерди сақар тозогуна эмне киргизди, эмне себеп болду дегенде алардын биринчи эле жообу қалу лам наку минал мусаллин. Биз намаз окуган пенделерден болбодук дейт. Мына ошондуктан инна салата танха анил фахшай вал мункар. Намаз ар кандай жаман иштерден кайтарат дейт. Эгер кимдин намаз окуп, ал жаман иштерден кайтпаса, ал окуган намазы намаз эмес. Анткени намаз нур, ал үчүн нур болбойт намаз. Мына ошондуктан бир көрүмсүз адам дагы намазды баштаса, бир көчөдө жүргөн адам дагы намаз окуп бир динге кирип калса, намазды баштаса, кичине жүзүндө нур пайда болот. Мына намаз окубаган адам менен намаз окубай күнөөлөргө батып жүргөн адамдын жүзүнү салыштырсаңыз, айырмаланып турат ошол жерде. Ва садакату бурханун, садака бул далил дейт. Не? Ошол садака берсе бир инсан, ошонун момун мусулман ыймандуу экендигине далил дейт.
Эми имандын белгиси бул садака берүү. Зекет дегени дагы бир мааниси. Зекет берүү, садака берүү имандын бир белгиси. Мына ва масалул лазина юнфикуна амвалахум ибтигаа мардатилла. Мына ушундай пенделер бар, алар мал мүлктөрүн Аллахтын разылыгы үчүн беришет дейт. Аллахтын разылыгын каалап беришет дейт. Ал эми саран инсан мал мүлкүнү бербейт. Мына шайтан коркутат. Садака бербе, зекетиңди бербе, мал мүлкүң азайып калат дейт. Эми мал мүлктү баары жактырат. Инсан баласынын табияты ушундай. Эч ким мал мүлктү, акчаны жаман көрбөйт, баары жакшы көрөт. Бул инсан баласынын табиятында бар нерсе. Аллах Таала мына ушундай кылып жараткан. Имам Азам рахимахулла айтат: ким мал мүлктү жактырбаймын десе, ал эки адамдын бири деген. Мал мүлктү мен жактырбаймын десе, ал эки адамдын бири деген. Же жалганчы, же жинди деген. Жиндиге айырма жок. Ал алтын, же күмүш, же акча, же доллар, же евро экендигин ал кызыктырбайт. Ал жинди да. Ал эми экинчиси жалганчы, ал жалган сүйлөп атат. Бир максаты бар анын. Мына ошондуктан дүйнөнү сүйүү деген нерсе инсан баласынын табиятында бар нерсе. Бирок Аллах мына ушундай жараткан. Бирок бул сыноо биз үчүн. Бул дүйнө сыноо. Ал жүрөккө кирип кетсе жаман болот. Эгер ошол мал мүлктү өз ордунда зекетини берип, садагасыны берип берген болсо, анда ал дүйнө жана акырет бактылуулугуна жетүүсүнө себеп болот. Мына зуйина линнаси хуббу шахвати минан нисаи вал банина вал канатир المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Biz sizlerge ayaldарды дейт, бала чаканы, күлүк аттарды, алтын күмүштөрдү жана жерлерди жана айванаттарды силерге, айвандарды силерге кооз көрсөтүп койдук дүйнөдө дейт. Инсан баласы каалабай бул нерселерди сүйөт. Инсан баласынын табиятында бар нерсе. Эми ошол нерселерди баарысын шариаттын негизинде чектен чыкпай пайдалана турган болсо, ошол нерсе малы мүлкү бактылуу болуусуна себеп болот. Эми васабру дия, сабырдуулук, ас-салату нурун, намазды нур деди, сабырды жарыктык деди, жарык деди. Эмне үчүн? Жүрөгү үчүн жарык. Имандын күчтүүлүгү. Сабырдын 3 түрү бар. Аллахка баш үйдө сабыр кылыш керек, күнөөлөргө сабыр кылуу керек, үчүнчүсү Аллахтын тагдырына сабыр кылуу керек. Васабру дия, ас-салату нур. Сабыр бул жарык, ал эми намаз бул нур деди. Бул жерде биздин тилде айырма болбогону менен араб тилинде дия менен нурдун айырмасы бар. Эми бул Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат: "Хуаллази жа'ала аш-шамса дия вал камара нура." Күндү силерге жарык кылып берди дейт. Айды болсо нур кылып берди дейт. Күндүн нурунда жарыктык бар жана ошондой эле ысык бар. Ал эми күйдүрүү бар. Күндүн нуру күйдүрөт. Ал эми айда нур бар, бирок жарыктык деген жанагында күйдүрүү деген нерсе жок. Ысыктык деген нерсе жок. Муна айырмасы бар. Эми намазды эмне үчүн нур деди? Намаз нур. Пендеге жакшылык жолду көрсөтөт. Пенде үчүн жакшылык бул. Акырет жана дүйнөсү үчүн жакшылык намаз. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн мына башына мына ушул дүйнөнүн кыйынчылыктары балеси келип мына башына кыйынчылык түшкөн убакытта намазга кайрылып болчу. О Билал, арихни я Билал, о Билал мени бир рахаттандыр, бизди бир рахаттандыр деп айтат болчу. Эми сабыр хибсун нафс, нафсты тыюу деген нерсе. Нафс каалап турган нерсени не? Нафсты тыюу деген нерсе бул сабыр. Эми тилди тыюу бул сабыр. Аллах харам кылган нерселерден алыс болуу бул сабыр. Гыйбаттан алыс болуу бул сабыр. 5 убак намазды жамаат менен окуу бул сабыр. Бардык иш ибадаттарды аткаруу үчүн пендеден сабыр талап кылынат. Сабырсыз жакшылыкка жетүү мүмкүн эмес, сабырсыз бейишке жетүү мүмкүн эмес. Мына ошондуктан сабыр өтө негизги нерсе. Эми мына Кур'ан-ы Керимде васбиру инналлаха ма'ас-сабирин. Сабырдуу болгула, Аллах сабырдуулар менен бирге дейт. Иннама юваффас-сабирун ажрахум бигайри хисаб. Албетте биз сабырдуулардын ажыр сыйлыктарын эсепсиз кылып беребиз дейт. Мына ушул аяттын тафсирине көрө кээ-бир алымдар айтат, кыямат күнү Аллах Таала кээ-бир инсандардын амалдарына жараша сыйлыктарын өлчөп берсе, ал эми сабырдуу инсандардын сыйлыктарыны, ажыр соопторуну өлчөбөй эле, мындайча айтканда, оптом эле берип коет. Эч бир чексиз берет экен. Сабырдуу инсандардын сыйлыгын. Мына ваин тасвиру ваттаттаку ла ядуррукум кайдухум шайя. Эгер силер сабырдуу болсоңор жана таква болсоңор, силердин душманыңар иблис, шайтан, мына силердин душманыңар эч качан силерге зыян бере албайт дейт. Андан кийинки жакшы бир сөз: "Вал Кур'ану худжатун лак ау алейк." Кур'ан сенин пайдаңа
Құран сенің пайдаңа далил, же зияныңа далил дейді. Бұл Құран-ы Кәрим біздің бақтылылығымызға же бақытсыз болуымызға себеп болады. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дуа қылған, менің қауым бұл Құранды таштап қойды деп. Ибн Қайым рахимахулла Құранды таштап қоюының бірнеше түрлерін айтқан. Құранды таштап қою дегені, ошол Құранды не оқу үйренбейді, бұл Құранды таштауға кіреді. Біріншіден, ошолордың бірі оқығанда тажвидсіз оқиды, же қираат қылбайды, же үйренбейді. Мына ошол Құранды таштап қоюға кіреді. Ибн Масуд радиаллаху анху айтқан, егер ким Аллахты жақсы көрем деп айтса, ошол инсанны Құран-ы Кәримге жасаған мамилесіне қара деген. Егер Құран-ы Кәримге жақсы мамиле жасаса, ал Аллахты сүйет, жақсы көреді деген. Егер Құран-ы Кәримге жақсы мамиле жасабаса, ал инсан Аллах Тааланы сүйбейді деген. Анткени бұл Құран-ы Кәрим, бұл Аллахтың сөзі деген. Андан кейінгі сөз, хадистің ақыры, «Күллүн наси ягду фабаиун нафсаху фаму'тиқуха ау мубиқуха». Ар бир адам ертеменен бір ішті баштайды. Ар бир адам ертеменен тұрғанда бір ішті баштайды. Ерте таңда ішке барышады, жұмышқа барышады. Мына ерте таңдадағы құш ұясынан ұшып шығып, мына ұшып кетеді. Бір ырысқы тауып келейін деп. Эми кейбір ғафилдер бамдат намазға ертеменен ке фажр намазға тұрбай ұйықтайды. Мына ошондуктан бұл жерде адамдар екі түрде болады ертеменен тұрғанда. Біріншісі, бұлар Аллахтың разылығын қалағандар. Екіншісі, бұлар күнөө жасағандар, шайтанды ершігендер болады. Же ошол күні ошол инсан тозоқ отынан өзін нафсini сақтап қалады, же не шайтанға сатып ошол нафсini Аллахтың ачуусуна жана тозоқ оту менен сыйланып қалышы мүмкін. Момундун ең бірінші таңдағы иши эмнеден башталат? Бірінші фажр намазынан башталат. Момун мусулмандын ең бірінші таңқы иши, мен мусулманмын деген инсандын иши ең бірінші таңда фажр намазына туруу менен жамаатка келүү менен башталат. Эми азыркы кезде кейбір инсандар, кейбір жахилдер, илимсиздер, алар эрте таңда ең бірінші турганда не чылым менен, сигарет менен тартат. Мындайча айтканда чылым менен баштайт. Чылым менен ошол күнүнү баштайт. Ошол уйкудан турган деле өзү Аллахка күнөөкөр болууну баштайт. Жерде бузукулук кылууну баштайт. Ал эми момун мусулман уйкудан турган кезде эле Аллахтын ыраазылыгын издейт экен. Мына ошондуктан ар бир жан уйкудан турган кезде же ошол күнү нафсини Аллахка сатат, Аллахты ыраазы кылат, Аллах буйруган ибадаттарды аткарат, Аллах тыйган нерселерден тыйылат. Бул жандан, бул нафстен Аллах ыраазы болот. Ал эми кээ-бирлер күнөө менен баштайт. Же бирөөнү капа кылуу менен, же бирөөдү гыйбат кылуу менен, же бир фитналарды көтөрүү менен, же бир арам нерсе менен, же арак ичүү менен, же чылым чегүү менен баштайт. Бул инсан, бул тозокко татыктуу ошол нафсини тозокко татыктуу кылуудан башка эч нерсе жок. Же өзүнүн нафсини ошол күнү тозок отунан куткарат, же өзүнүн нафсини тозок отунан куткарат, же өзүнүн нафсини балекетке учуратат, тозокко эмне татыктуу кылат. Же кээ-бир инсандар эрте менен таңда турганда Аллах буйруган бидаат иштерди жасоо менен башташат. Же кайдагы бир ырым-жырымдар менен башташат. Же көз ачыктарга баруу менен башташат. Кээ-бир инсандар, мына момун мусулмандар эрте менен таңкы убакта турган кезде эң биринчи мына мечитке кадам коет. Момун мусулман дагы кээде орозо менен баштайт ошол таңды. Куран окуу менен баштайт ошол таңды. Эми кээ-бир инсандар ошол таңды күнөө менен башташат. Эми ошол күнөөнү жасап жаткан кезде өлүп калса эмне болот? Өлүп калса, ошол күнөөнү жасап жаткан кезде ошол күнү өлүп калса эмне болот? Бул өтө абалы жаман. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ар бир жан эрте менен турган кезде же ошол нафсини Аллахка сатып, Аллахты ыраазы кылат, же шайтанга сатып өзүнүн нафсини балекетке учуратат дейт. Бул хадис Имам Ан-Навави рахимахулла келтирген хадис фазилеттүү амалдардын эң бабындагы эң улуу хадистердин бири болуп саналат. Мына ошол хадистерди жакшы окуп билсек, дайыма иманыбыз көтөрүлүп турса, амалдарыбыз да жакшы болот. Эми кала берсе, мына момундун жеп ичкени дагы ибадат болот. Момундун жеп ичкени дагы ибадат. Ал эми капыр эгер жеп иче турган болсо, албетте ошол жеп ичкендиги үчүн, арам нерселерди жегендиги үчүн кыямат күнү тозок азабынан эмне азапталат. Мына ошондуктан инсан баласы эрте менен таңкы убакытты баштаганда эң биринчи мына уйкудан турганда Аллах Тааланы улуктап,
мақтап, жана фажыр намазын оқу менен, мешітке келу менен башташ керек. Құран оқу менен башташ керек. Аллахты улуктоо менен, Аллахты мактоо менен, анын шариятына жооп берүү менен, пайгамбардын сүннөтүн ээрчүү менен башташ керек экен. Ал эми кээ бир күнөөкөрлөр эң биринчи эле уйкудан тургандан эмне күнөө менен башташат. Же арам нерсени кабыл алуу менен, жеп ичүү менен, арам нерселерди эмне көрүү менен башташат. Мына ошондуктан Аллах Таала мына ушундай жаман иштерден өзү алыстаткан болсун. Эми мына хадисти кайтарып окуп коеюн. Бул хадис сахих хадис. Ан Аби Малик аль-Харис ибн Асим аль-Аш'ари радийаллаху анху قال. Абу Малик ибн Асим Аш'ари радийаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Ат-тахур шатрул иман", тазалык имандын жарымы. "Валхамдулилла тамлаул мизан", алхамдулилла деген сөз таразаны толтурат dedi. "Ва субханаллахи валхамдулилла тамлаани ау тамлау ма байна ас-самавати вал ард". Алхамдулилла менен субханаллах валхамдулилла деген сөз асман менен жерди ортосун толтуруп жиберет экен. Бийик бир имаратка же бийик бир тоого чыгып караңыз асман менен жерди кандай чоң экендигин. Ушундай чоң жерди, чоң асманды эки эле сөз толтуруп коет экен. "Вас-салату нурун", намаз бул нур dedi. "Вас-садакату бурханун", садака бул далил. Ким садака берсе, зекет берсе, ошол инсандын ыймандуу экендиги, ыйманы бар экендигине далил. "Вас-сабру дия", сабырдуулук бул жарык чырак dedi. "Вал-Кур'ану худжжатун лак ау алейк", Кур'ан бул сенин пайдаңа же зыяныңа далил dedi. "Куллун наси ягду фабаиун нафсаху фаму'тиқуха ва мубиқуха", ар бир жан эрте менен турган кезде бир ишти жасайт, ошол күнү же нафсини Аллахка сатат, же Аллахка сатып ошол күнү нафсини Аллахка сатып Аллахты разы кылат, же ошол күнү шайтанга нафсини сатып шайтанды разы кылып балекетке учурайт дейт. Кыскача мына ушул хадистердин мааниси мына ушул дуа кылайын, намаз окуп болуп калыптыр. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма лакал хамду я рабби кама янбагhi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaykum.